Саламатсыздарбы? Менин үнүм жакшы эле угулуп атабы? Саламатсыздарбы? Баарыңыздарга кутман түн. Өзүмө каранып албапмын, Баарыңыздарга кутман түн. Жакшы эс алып, бүгүнкү күндү ийгиликтүү өткөрүп алдыңыздарбы? Сабакпы дейт. Жөн гана сиздер менен сүйлөшөйүн деп кирдим. Эгерде угулуп жаткан болсо, маегибизди баштайлы. Андай болсо, азыр мен сиздерге аябай дагы бир жакшы кызык темада сүйлөп берейин. Каалоочулар болсо, угуңуздар. Кандайсың, Айтошка дейт, Жайнагүл 2842 дейт. Жакшы, өзүңүздөр кандайсыздар? Ден соолугуңуз кандай? Жумуштарыңыздар, жашоодо кандай? Ар кандай проблемалардан мыкты, күчтүү, жыгылбастан, чалынбастан, жеңилбестен, эч нерсеге баш ийбестен басып келе атасыздарбы? Акыркы учурда мен баягы мурда психология боюнча китептерди көбүрөөк окудум деп ойлоп, анан кийин жана үй бүлөлүү маселелерде көбүрөөк кайрылып атышат деп айтпадымбы? Эми ар бир үй бүлөнүн өзүнчө бир мындайча айтканда жеке өз алдынча проблемасы болот экен да. Мисалы, бир жааттуу кылып эле мындай совет айтып койсок, кеңеш айтып койгон болсок, анда кээ бирине туура келсе, кээ бирлерине туура келбей калат экен да. Эми ушул бүт бардык өзүмдүн окуп жаткан китептеримди дагы башка бир мына ушул өзүмдөгү бүт ой жүгүртүмдү дагы башка китептерге буруп атам. Мисалы, азыркы учурдагы сила подсознания деп атабыз. Сознание, подсознание, жанагы түпкү сана деп атабыз, аң сезим, мына ошолордун канчалык деңгээлде күчтүү, ошол менен подсознаниянын жардамы менен адам кантип өзүнүн жашоосун өзгөртүү керек, кантип жанагы негативдерден арылуу керек деп. Мисалы, бүгүн мен эң биринчи кезекте бекер марафонду баштап жүргөндө бир келин менен, эми менден 1-2 жаш кичүү болуш керек, ошол убакыттан бери биргеликте сүйлөшүп келе атабыз. Кээде жазып калат, кээде кеңеш сурап калат. Мен болгон мүмкүнчүлүгүмө жараша кеңештерди айтып турам да. Анан мен ошондо айткам, бир медитация бергем, аябай жакшы бир практиканы бергем. Дайыма ушундай кыйналып турганда, же болбосо ушундай үй бүлө ичинде пикир келишпестиктер болгондо, кимдир бирөө сени капа кылганда, мына ушул медитацияны уга бер, анан кийин аффирмацияларды айта бер деп
2020-жылы ошол августтун аяктарында бергем да. Ошол убакыттан бери автоматически ушунчалык бир башкача болуп өзгөрүптүр да. Ал кезде ал ошол келиндин айтуусу боюнча керек болсо могу үйдөгү жумуштарга дагы жетишпеймин дейт. Балдардын ызылдаганына дагы жүрөгүм чыдабайт, нервим чыдабайт деп айтат да. Андан көрсөм мына аялдарда, өзүңүздөр билесиздер, мен аялдардын энергиясы жөнүндө бир топ эле сабактарды өтүп аттым. Аялдын магиясы деген сабактарда ошол үйдөгү үй иштерин кылганга күчү жетпей калганда, кээде жалкоолук кармаганда, кээде мындай резко эле депрессияга түшүп кеткенде, адам эч нерсе, мына көбүнчөсү аялдар эч нерсеге желаниясы жок, ушундай эч кимди жактырбай калганда аялдын энергиясы ушундай жоголуп, ушундай өзүн эч нерсеге желаниясы жок калып кетет экен да. Аял өзүнүн энергиясын кантип көтөрүү керек деп ошол көптөгөн практикаларды, көнүгүүлөрдү айтып, мына YouTube каналдарга да киргизип атам. Эми көпчүлүк учурда аялдардын энергиясы кантип көтөрүлөт? Бир гана ошо жолдошунун бир жакшы сөзү менен, же болбосо аялдардын баягы эле бүтпөгөн, мына жок дегенде өзүнө бир жакшы косметика, же болбосо бир кийим алса, аялдар аябай өзүнчө бир бактылуу болуп калат го. Мына ошол учурда аялда мындай үйдөгү мурда кийин кылбаган иштерди кылганга кандайдыр бир күч пайда болот, же кандайдыр бир идеялар пайда болот. Айтор аялдар өзүнүн маанайын, өзүнүн настроениясын дайыма көтөрүп тура турган бир нерсени табыш керек экен. Ал нерсе жок болуп калганда жашоодо эч нерсеси жок, как будто бүт баардык жашоосу ар тарабы, оң жак тарабы деле, сол жак тарабы деле бир стена менен жабылып калгандай болуп калат экен да. Жок дегенде аял 2-3 күндө бир болсо дагы өзүн сүйүндүрүп туруш керек экен. Аял өзүн сүйүп баштаганы, аял өзүн сыйлап баштаганы мына ушундан билинет экен. Мисалы, эми мен крупный суммадагы шоппинг кылыңыздар, же болбосо күн сайын салонго барып деп мен андай нерсени айтпайм. Жок дегенде, мына мен дайыма айтам го, бир кофе алып болсо дагы үйдө бир рахаттанып, башкача бир наслаждение менен ошо кофени ичсеңиз дагы башкача ойлордо, как будто сиз бир дорогой ресторанда отурасыз, же болбосо өзүңүз каалаган бир шаарда ушундай эс алып отурганда да элестетип кылсаңыз, ошол ойлоруңуздун таасири менен дагы бир топ сизге жардам берет экен да. Ошол жаман ойлордон, негативтерден чыгуу үчүн элементарный нерседен башташ керек, өзгөрүүчү. Анан бүгүн ошол келин мага аябай ыраазычылык билдирип, өзүнө бир топ өзгөрүүлөрдү тартуулаптыр. Мисалы, өзүнө кам көрүп, өзүн мындай сулуулап дегендей, балдарына дагы бир жакшы тарбия берип, жолдошу менен дагы, мына жолдошу да күн сайын кеч келатканда эмне алып келейин, эмне жейсиң же эмне кийесиң деп өзү сунуштап ушинтип калыптыр да. Эми мен балким кээде жооп бере албай, же болбосо жөн гана бир ойго случайно келген бир кеңешти айтып коюп, мына ушинтип чоң жардамым тийди десем болот. Эгерде мен баш оту менен кирип, ушунчалык чын жүрөгүмдөн ал менен кечке чейин сүйлөшүп, сабактарды өтүп эметкен болсом, анда вообще эле башкача жардам берет экен деп ойлоп калдым да. Демек, кыздардын жана аялдардын азыркы учурда ошо энергиясынын жоктугу эң биринчи себеби мына ушул күйөөлөрүнүн бир эле жакшы сөзү, же болбосо ошол жок дегенде бир өзүнө бир нерсе, жакшы нерсени сатып алса дагы, ошол дагы аялга чоң кубаныч тартуулайт экен. Эми көптөгөн суроолорду берип атышат да, эми энергия деген эмне, аялдар энергиясын кантип көтөрөт депчи. Энергия деген бул аялдын маанайы. Кээ бирки аялдарды карасаңыздар, аябай уставшая болуп, чарчаңкы, ал чарчап турган аялга бир нерсе сүйлөсөң дагы сразу адамдын маанайын түшүрө турган, настроениясын түшүрө турган бир нерсени айтып, көңүлүңдү ортуп, бир жаман сөздөрдү айтып салышы мүмкүн. Кээ бирки аялдарды карасаңыздар, дайыма күлүп жүрөт, дайыма ушундай сымбаттуу болуп, кимдер менен сүйлөшпөсүн, кандай адамдар менен сүйлөшпөсүн, эч качан урушпайт, дайыма күлүп жооп берет. Мына ушулардын өздөрүнүн энергиясы, өздөрүнүн маанайын, өздөрүнүн бактылуулугун өздөрү создавать эткенди билет да. Анткени бизде көпчүлүк учурда аялдар өздөрүнүн мындай эмоциональный жана бүт настроениясын, ар бир жашоосун
ошо жолдошуна арнап салат дагы, жолдошуна кыла берет, кызматын кыла берет да, анан жолдошу эч нерсе айтпайт да, жана эркекчи же рахмат айтпайт, же болбосо мен сага үйлөнгөнүмө ыраазымын, сен мага аял болуп бергениң үчүн рахмат, же болбосо сен ушундай татынакайсың деген сөздү угуш үчүн аялдар күнү түнү ушундай бардык нерсени кылат дагы, укпай жок дегенде бир жакшы комплимент айта албай олтуруп, анан аягында жана күйөөлөрүнөн көңүлү калып, уруш талаштын бардыгы мына ушундан башталат. Байкап көрсөңүздөр, аялдарды алдап коюш аябай эле оңой. Бир сөздү айтып же ошол мисалы бир ай күнү түнү иштеп аябай чарчап, балдарды карайт, ошо күнүмдүк эле кайталанып аткан үй иштерин кылып олтуруп, жок дегенде күйөөсү бир айда бир жолу болсо дагы, же бир носки болсо дагы, же жолук менен болсо дагы, же андай помада, косметика алып келип берген болсо, жанагы арзанына деле карабайт, аялдар ушунчалык сүйүнөт. Менин ушундай нерсеме көңүл бөлөт экен менин күйөөм депчи. Ошондуктан аялдардын көңүлү аябай назик. Аялдарды мисалы кээ бир аялдарды карасаңыздар аябай жүдөп жүрөт дагы, бир заматта карасаңыздар эле өзгөрүп кетет, аябай сонун болуп, сулуу болуп өзгөрүп кетет. Булардын бардыгы эмнеден? Булардын бардыгы мамиледен. Айланасында жакшы көргөн, аны сыйлаган, аны урматтаган, анын оюн, ошол аялдын оюн баалаган адамдарды курчап турат да. Анан кээ бирки учурларда аялдын ойлору маанилүү эмес, күн сайын эле сен кылбадың, сен колуңан келбейт, сен эмне үчүн эч нерсе колуңан келбейт, тигин аялын карачы, мунун аялын карачы деп башка бирөөлөргө салыштырып дагы ушундай сөздөр бар экен, шалтыруук деп айтышат экен кээ бирки эркектер аялдарынчы. Мына ушундайда аялдар ушундай чын жүрөктөн кабыл алат да. Мисалы эркектер тамашалап гана айтышы мүмкүн, жолдо бараткан бир кызды карап, мисалы жөн гана карап өтсө да аялдар ошону байкайт да. Значит, эмне үчүн карап атат? Значит, мен жакпайм буга. Жөндөн жөн караган жок да деген ойлор боло берет дагы. Анан аялдар акырында барып олтуруп сомнение кармай берет. Менин кайсыл жерим жакпайт күйөөмө, күзгүдөн карап өзүн жактырбайт, кайсы жерим оңдосом ушу күйөөмө жагам, кайсы жерим сулууласам мен ушу жолдошума жагам, кантсем мен ушу жолдошумду сүйүктүү аял болом. Аялдардын кечке ойлогон сөзү бир 90% мына ушул: күйөөмө кантип жагам, күйөөмдүн кантип сулуу жана сүйүктүү жубай болом. Мына ушул аялдардын эң биринчи проблемасы. Анан ошентип жана билинбеген көйгөйлөрдүн бардыгы мына ушундан чыгат. Эми темабызды башка жака бура турган болсок, азыркы учурда мына марафонду уюштуруп атабыз 28 январда. Өзүңүздөр билесиздер, бул марафонго мен автоунаа койгонмун. Автоунааны ошол 28 күн сабак бүткөндөн кийин эми учурда азыр группа толелик. Биз группаны толтуруп, ошол өзүбүздүн эсебибиз боюнча ошол адамдарды чогултуп, группаны толтуруп алгандан кийин анан ошо жыйынтыгын чыгарабыз деп ойлоп атабыз. Негизи бул машинаны, бул автоунааны жөн гана сатып жиберели деген жерде мен өзүм кармап, мен ушул Instagram баракчамдагы кыз-келиндерди сүйүндүрүп, ошол бир айымга арнайлы, ушул бирөөнү болсо да, бир үй бүлөнү болсо дагы сүйүндүрөлү деген ойдо мына ушул марафонду баштап, менин оюмду колдоп, жолдошум дагы макулдады. Марафондун негизги сабактары кандай? Көпчүлүгү түшүнбөй атат. Биз улам күн сайын адамдарга WhatsApp'та түшүндүрүп, ар бир жанагы майда өтүр точкаларын түшүндүрүп атабыз. Все равно көпчүлүк айымдар түшүнбөй атат да. Мисалы, кантип эле биз ойлоп калсак, ошол нерсени өзүбүздүн жашообузга тартып алабыз, же болбосо биз ойлоп койсок эле ошол машинаны биз утуп алабызбы деп ойлошот. Мисалы, демек бизге негизи кыргыздарга квантовое поле, сила подсознания, сознание, аң сезим, түпкү санаа деп айтып атабыз го. Мына ошолор эми келип атканын мен байкап калдым да. Мисалы, динде деле айтат, ойлоруңду оңдосоң, сен ошол жаман ойлоруңдун артынан көптөгөн күнөөлөргө батып кетиши мүмкүн деп, жаман ойлор ушу күнөөлүү иштерге алып келет деп айтат. Бул эми үстүртөн эле айтылган нерсе. Ал эми ошол жаман ойлорду ар бирин талдап, научный жанагы илимпоздордун айткан сөздөрүнө алып келип ар бирин талдап көрө турган болсок, мына ушундай сила подсознания, аң сезим, ошолордун ар бир мына вселенная дейт, квантовое поле деп айтып атат. Ошентип олтуруп майдалап мындай тонналаган китептер чыгып атат азыркы учурда. Окуп атабыз, бирок ушул маалыматтарды
көптөгөн интернеттен көптөгөн маалыматтарды алып, көптөгөн ошол өзүбүз билим алып атабыз. Ошол билимдин бардык нерсени чогултуп атабыз. Ошол билимдин ичине, информациялардын ичине чогуп кеттик дагы, кайсы бирин кантип колдонушту билбей атабыз. Ошонусуңарындай бир маалыматты алып туруп, ошол нерсени так кармап туруп эле колдонуп башташ керек экен. Мисалы, мен кантип эле ошол нерсени ойлоп койсом, мен утуп калам деп айтсак, мисалы, азыркы учурда бардыгы 100% мен утам деп атат. Бул албетте жакшы нерсе. Ар бир адам өзүнчө индивидуальный ой жүгүртөт да. Мисалы, мен башкача ой жүгүртөм. Сиз башкача ой жүгүртөсүз. Ошентип, ошол ой жүгүртүүнүн артынан ким туура кылган болсо, ошол ким туура жанагы закон притяжения деп коет, тартылуу законун, визуализацияны, мынагы разум деп атабыз, кантип өзүбүздүн акылыбызды башкарганды туура колдонсок, мына ошондо Кудай кандайдыр бир лотерея сыяктуу эле ошол машинаны, мисалы, сизге Кудай өзү эле тартуулап коет. Бул жерде мен эч кандай өзүм тааныштарымды кошпоймун, эч бир туугандарымды кошпоймун, же болбосо тааныш билиш, сүйлөшүүлөр болбойт. Бардыгы көпчүлүк учурда биринчи жолу катталып аткан айымдар жазылып атат бул марафонго. Чын жүрөктөн бул марафондо ошол автоунааны өмүрү тааныбаган, өмүрү көрбөгөн ушундай бир айымга тартуулагым келип атат. Эфир сакталабы дейт. Ооба, сактап коем. Эми азыр ушул учурда мен сиздерге эми эле окуп бүткөн ушу китепте бир жакшы нерсени айтып берейин. Адамдын разумун кантип башкарыш керек, анан квантовое поле деп айтып атабыз. Мисалы, биздин жүрөгүбүздү биз күн сайын биз билбеген абалда канча жолу согот, биз аны токто деп айта албайбыз, же болбосо сок деп айта албайбыз, өзү эле согуу берет. Эми ошо жүрөгүбүздүн согушуна эмне мажбур болуп атат? Илимий жактан алып көрө турган болсок, ошо жүрөгүбүздүн согушуна бул ушул автономный нервный система деп коет экен да. Нерв тамырлары, нервный системалар ошол жүрөктү сокконго мажбурлап турат экен. Демек, ошол нерв системалар, автономный нервный системалар кайсыл жерде жайгашкан деп айта турган болсок, суроо бере турган болсок, алар биздин мээбизде жайгашкан экен. Ошо мээбиздин ичиндеги нерв системалар барып бири-бирине туташып отуруп, ошо жүрөктү сокконго мажбур кылып турат экен. Андан кийин атайын ушундай мозговой ткандар, же болбосо ушундай бир жүрөктү сокконго жооп бере турган атайын бир ушундай ткандары, нервтер барбы деп суроо бергенде, ушул илимпоздорго ооба деп жооп берген экен да. Ошол ткандар мээдеги ошо нерв тамырлар кандайдыр бир ткандардан турат да. Ошол ткандар эмнеден турат дегенде, майда клеткалардан турат деп айткан экен. Мен айтып атпаймынбы, жана аффирмацияларды айтканда, улам айткан сайын ар бир ошол айтылган сөздөр адамдын клеткаларына чейин сиңип кетет дагы, кадимкидей адамдын жашоо образы өзгөрөт деп айтып атам. Ошонусуңарындай эле биздин нерв системаларыбыз дагы майда ткандардан турат. Андан кийин ошол ткандар, клеткалары эмнеден турат? Молекулалардан турат экен. Ошо майдалап кетип атабыз да биз, ткандар эмнеден турат? Молекулалардан турат. Андан кийин ошол молекулалар эмнеден турат деп дагы суроо беришкенде, атомдордон турат экен. Майда, уже булар көзгө көрүнбөйт, кичинекей бир микроскоптун жардамы менен көзгө көрүнөт экен. Майда молекулалар атомдон турат. Муну биз мектептен деле физика сабагынан өткөнбүз. Андан кийин ошо атомдор эмнеден турат дегенде, субатомный частиц дейт. Субатомный майда бөлүкчөлөр, дагы да майда бөлүкчөлөр болот экен да. Субатомный бөлүкчөлөр бол. Мына ошолордон турат дейт. Ал эми ошо субатомный бөлүкчөлөр эмнеден турат дегенде, эң түпкү башкы эмеси, ошол акыркы суроо келип такалат экен, энергиядан турат деп айтат. Биз мына ошол энергия жөнүндө айтып атабыз, көпчүлүгү түшүнүп атат, көпчүлүгү түшүнбөй атат. Майдалап мына көзгө көрүнгөн жүрөктүн согушу эмне мажбурлайт дегенде, нерв системалардан өтөбүз. Нерв системалар эмнеден турат дегенде, ткандардан өтөбүз. Ткандар эмнеден турат? Клеткалар эмнеден турат? Молекулалар, атомный эмнелер, субатомдор эмнеден турат дегенде, ошо бөлүкчөлөр барып ошо энергиядан турат. Энергия биздин көзүбүзгө көрүнбөйт. Бирок ошо энергия биздин жашообуздун
ар түрдүү тарапка өзгөрүп кетүүсүнө чоң салымын кошуп атат да. Ошол энергияны өзүбүздү мына курчап турган, бизди курчап турган энергияларды биз кантип өзгөртөбүз? Биз кантип ошол энергиябызды, мисалы, кээ бирки адамдардын аурасы таза экен, кээ биркилердин аурасы начар экен деп айтабыз, мына ошолордун баардыгы бизге көзүбүзгө көрүнбөйт. Но ошолор бизге аябай чоң жашообузда көптөгөн жакшы тарапка өзгөрүшүнө да, жаман тарапка өзгөрүшүнө да чоң салымын кошуп келатат да. Эми мына ошол молекула, атомдордун баардыгын сабакта айта турган болсок, көпчүлүгү түшүнбөйт. Мисалы, эмне? Потому что биз мектепте көпчүлүгү окуганбыз, унутуп кеткенбиз. Бул эми биздин жашообузга эмне кереги бар деп убагында мектепте окуп жүргөндө эмне кереги бар? Бул молекула, атом, тартылуу закону, түртүлүү закону, жанагы математикадагы тангенс, котангенс дегендердин эмне кереги бар деп айтып атабыз. Барып булардын жашоодо кереги бар экен. Анткени мына ошол математика, алгебра, геометрия, физика, химиянын баардыгы мына ошол биздин телобузда бар экен да. Ошолорду илимий тилде далилдеп, жашообузга ошолордун кандай таасири тийгизгенин, ошолорду кантип оңдош керек экенин азыркы учурда илимде акырындан далилдеп келатышат. Мисалы, биринчи 28 күндүк марафонду баштаганда, недавно эле ноябрда баштадым окшойт. 28 күндүк марафонду эң биринчи жолу баштаганда мен бир гана благодарностьтын, мына шүгүрчүлүк айтуунун 28 күн бою 28 түрдүү көнүгүүлөрүн айтып бергем. Албетте башында жөн гана бул жөнөкөй эле нерсе экен деп көпчүлүгү мындай тоготпостон, признавать этпестен ушундай мамиле кылып атышты дагы. Даже мындай мага дагы ачык эле айтып атканда, сенин марафонуң эмнеге мына ушундай жөнөкөй, мен буларды билемин, эмне кереги бар деп айтканда, мен акырындан туруп туруңуз. Мына ал марафон бүткөндөн кийин сиз мага ушул сөздү айтат экенсизби же айтпайт экенсизби? Мага просто убакыт бериңиз, шанс бериңиз. Мен сизге ушул шүгүрчүлүктүн таасири кандай жашооңузга тиерин сизге ошол майдалап түшүндүрүп берейин деп айтып бердим да. Мына ошондон кийин 28 күнү акыркы сабакта, акыркы көнүгүүнү аткарып атканда, жанагыча мына ушундай бир голосовой жибере берди. 10 минутта сүйлөп туруп, от начала до конца мен ушуну зерикпестен угуп отурдум да. Аябай ыйлаптыр, аябай. Сен айткан көнүгүүлөрдү башында тоготпой, анча маани бербестен, кээ бирде аткарбай коюп аттым. Мен буларды билем. Күн сайын айтып эле атабыз да, шүгүр Кудайым сага шүгүр, рахмат деп эле айтып атабыз да. Мунун бизге кандай жашообузга таасири бар? Мен деген башкача сабак алышым керек деп мына ушунду айтып атышты. Эми биз мисалы, сен жүрөгүңдү ук дегенде, кээ бирки айымдарга мындай жашоосунда проблемаларын айтып кайрылышканда, мен сага бир кеңеш бере албаймын. Сен өзүңдүн жүрөгүңдү ук деп мен айтам да, ошондо айтышат. Мен кантип жүрөгүмдү угам деп айтат да. Конечно, биз жүрөгүбүздү уга албайбыз. Анткени бизде сезим деген өлүп калган, чувство деген өлүп калган. Эмне үчүн өлүп калган? Потому что биз күнүмдүк проблемаларды ойлоп, тигинин көңүлүн алайын, бунун көңүлүн алайын, эмне үчүн бул мага мынтип мамиле жасап атат, эмне үчүн бул мени ушак кылып атат, мен кантип ушинтип кийим алышым керек, мен кантип ушул кошунамдын жашап жаткан ушундай байлыгына жетишим керек, мен кантип жакшы жашоого жетишим керек деп ошо максаттар менен алектенип атып, бизде өзүбүздүн ичибиздеги чувстволорубуз өлүп калган. Эми мына китептерде жанагы илимпоздор айтып атат. Адамдын чувствосу качан ошол чувстволору ойгонгондо, ошол чувство аркылуу өзүнүн максатын тартып алат дейт. Мисалы, ошол ойлоп койсо эле кантип биз ошол максатыбызга жетебиз деп кээ бир суроо берип атат да, потому что алар ойлоп коюп атат, бирок чувствовать этпей атат. Мисалы, сиз машинаны алгыңыз келип атат, сиз кантип ойлошуңуз керек? Жөн эле машинаны ойлоп отура бериштин кереги жок да. Кадимкидей сиз ойлонуп жатканда, бассаңыз, турсаңыз, кайсы жерде жүрсөңүз, жумушта жүрөсүзбү, көчөдө жүрөсүзбү, маршруткада жүрөсүзбү, үйүңүздө жүрөсүзбү, иш кылып атасызбы, идиш жууп атасызбы, эмне кылсаңыз дагы, сиз как будто мына көз алдыңызда ишти кыла бересиз, аны мээңиз башкарып атат, кыла бересиз. Но чувствоңуз менен, кадимкидей мына клеткаларыңыз менен, денеңиздин ар бир клеткасы менен сезишиңиз керек. Мен ошол машинаны айдап баратам. Мына машина келет, мына машинаны айдап баратканыңызда өзүңүздү кантип сезип атасыз? Бактылуу сезип атасыз, өзүңүздү бир башкача ааламга келип калгандай. Неужели мен ушундай белектин ээси болдум деп бир башкача бир кубанып, сүйүнүп атасыз. Мына ошол чувствода болушуңуздар керек да. Бул чувствонун өзүнчө бир потогу болот. Мисалы, бирөөнү сүйүп калганыңыздарда өзүнчө бир потокко түшүп каласыз го.
только ошо сүйүү менен алектенип башка нерсени окуңуз келбейт. Башка бирөөнүн сөздөрүн, бирөөнүн насаатын да окуңуз келбейт. Ал жака барба, ал сенин теңиң эмес, же кимди сүйүп калдың, зачем сага бул, сенин келечекте сени бактылуу кылбайт десе да, ошо только ошого баш отуңуз менен кирип аласыз дагы. Ошол максатыңызга жетмей сайын тынбайсыз, мисалы эч кимди укпай турмушка чыктыңыз, потому что сиз сүйүүнүн потогунда, сүйүүнүн агымында кетип калдыңыз. Ошондой эле мына бир максатты койгон болсоңуз, машина ала турган, ошол машина ала турган поток менен кете беришиңиз керек да. Бир аз чыгып кеттиңизби, бул жакта бир башка проблема менен алектенип, өзүңүздү алаксытып калдыңызбы, болду, уже сизге ошол машина ала турган, максатыңызга жакындай турган кадамдан сырткарыга чыгып кеттиңиз. Мисалы, дарыя өзүнүн жолунда кетет, өзүнүн агымында кетет. Башка жака бурулуп кетпейт, башка жака агып кетпейт. Эгерде аны бирөө келип жолун тосуп башка жака буруп койбосо, ал өзүнүн жолунда гана кете берет. Ошонун сыңарындай эле биз деген мына ушундай дарыя сыяктуу ойлорубузду өзүбүз каалаган нукка, өзүбүз каалаган агымга алып кетишибиз керек. Ойлордун күчү чындыгында аябай бир зор күчкө ээ экен да. Мисалы, азыркы учурда, мен бир көчө шыпырган бир дворник менен көчөлөрдү шыпырып жүрөм, же болбосо бир кара жумушта иштеп жүрөм. Бирок как будто мен өмүр бою мына ушул иште өтүп кете турганда эртеңки күнүм жоктой сезилет. Мисалы, кара жумушта иштеп жүрүп, жаны кыйналып, ушундай жашоосунан наразы болгон азыркы учурда адамдар аябай көп. Бардыгы акчанын жетишпегенинен келип чыгат. Мына ушул китептерде жазылат, адам бир нерсеге кыйналып, жашоосунда кыйынчылыктар боло берсе, негативдер боло берсе, ошол адам барып ошол кыйынчылыктарга баш ийип, кадимкидей ошол нерсе менен жашап калат экен дагы, көнүп калат экен, ошол привычка болуп калат экен да, адат болуп калат экен. Ошол адаттар денесине, клеткаларына сиңет экен дагы, тукумдан тукумга андан төрөлгөн кыздары, балдары ошол эле жашоодо өтүп кете берет экен. Качан бир адам түшүнүп, жок, мен мындай жашоону каалабаймын, апам ушундай жашоодо жашады, чоң энем ушундай жашоодо жашаптыр, ушинтип кыйналып өтүптүр, мен мындай жашашты каалабайм, менин максатым ушундай, мен ошол максатыма жетишим керек деп бир ушул стенаны жарып өтө турган адам болсо, анан ошонун артынан бир тукум өзгөрөт экен да. Адам качан ойлорун өзгөрсө. Даже мына Джо Диспенза деген эмени таанысаңыздар керек, китептерди жазып. Ошол айтат, адамды, мисалы, тукум кое турган ооруларды алып келет деп атабыз. Адамдын мына тукум кое турган, мисалы, генге жазылып калат деп айтып атабыз. Ошентип тукум коюп, булардын тукуму оңбой калган, булардын ата теги бул жакшы эмес, атасынын атасы ушундай болчу, анан булардын урпагы ушинтип калган деп бизде как будто ошол нерсеге бизди ишендирип салышкан. Значит, булардын тукуму оңбойт, өмүр бою ушундай бойдон өтүп кетишет деп айтат. Мен өмүр бою бактысызмынбы, апам да ушундай бактысыз бойдон, менин кызым дагы, мен да ушинтип өтүп кетемби деп ушундай сөздөр келет да. Мисалы, мага кат жазышат. Джо Диспенс айтат, керек болсо адамдын ою, керек болсо адамдын, мисалы, сознание, подсознаниясы, аң сезими өзгөрткөн болсо, даже ошол генин дагы, өзүнүн ДНКсын дагы тазалап алат деп айткан экен да. Бирок кантип деген суроо бар. Эми ошол кантип деген суроодо биз суроо бергенибизде, бардыгы ошол сабактарда, кандайдыр бир практикаларды убакыт керек экен бугачы. Бир эле болду, мен бүгүндөн баштап мен өзгөрттүм деп эле ушул бойдон калып мындай өзгөрө албайт экенбиз да, потому что өзгөрдүм деп биз өзүбүздүн сөзүбүз менен айтат экенбиз, но түпкү бир глубокий биздин мээбизге жазылып калган мына ушундай мурдагы атабыздан келаткан, апабыздан келаткан установкаларды, элдерден калып кеткен убеждениялар, мисалы, эл эмне дейт деген сөздөр бар, биздин ошо мээбизге жазылып калган. Ошолор сакталып кала берет экен дагы. Бүгүн болду, мен өзгөчө жашоону баштаймын, бүгүн мен өзгөрөмүн деп айтып, экинчи, үчүнчү, төртүнчү күндөрү сиз уже баягы мээңизден калып кеткен печаттарды кайра ошо мээңиз сизди башкарып баштайт дагы, кайра эле мурдагы абалыңызга кайтып келе бересиз. Ошол мээдеги установкаларды алып ташташ үчүн адам ошол жашка чейин канча кыйналып келди, бул жагына да ошончо убакыт өзүн тарбиялаш керек экен. Акырындан сразу, мисалы, күн сайын эртең чуркайм деп айтасыз да, бир күн уже катты киришесиз дагы, эртең менен таң атпай ушунчалык эрте турасыз, 5-те, 4-те туруп аласыз да, бүгүнөн баштап 4-те туруп баштайм деп. Күн сайын 10-то, 11-те турган адам резко эле 4-те туруп кетсе, биринчи күн турат, экинчи күн турат, үчүнчү күндөрү кадимкидей жанагындай өзүн таштап салат, кадимкидей чарчап, уйкусурап, эч нерсеге жарабай калат дагы. 4-5-күндөрү уктап калат, мен мынтип чуркай албайт экенмин деп.
ошон үчүн баардык нерсени акырындан кылыш керек экен. Ошондуктан мына менин марафондогу эң негизги мисалы жаңы программаларды түздүк. Андан сырткары мен өзүм мурдагы жашоомдо неосознанно түшүнбөй ушул китептерди окуганга чейин өзүм жасап жүргөн практикаларды дагы мен колдонуп көрдүм. Мисалы көп билбестен бир нерсени просто сүйлөп алып, кийин ошол нерселер жашоомдо мен өзүм ошондой окуялар болуп кеткенден мен азыр таң калып отурам да. Мисалы мурда билбестен көптөгөн сөздөрдү сүйлөп алып, ошол кийин жашоомдо болгондо эмне үчүн мен ушундай жашоомдо ушундаймын деп көптөгөн мындай жаман нерселерди ойлоп ушундай окуялар болгон. Демек качандыр бир убакта мен ушинтип сүйлөгөн экенмин, ошол кайра өзүмө кайтып келди деп мен азыр эми ойлонуп түшүнүп жетип атам. Эми конечно мен азыркы учурда толук түрдө менин турган түзүлүшүн 100% мен окуп чыгып түшүнүп калдым деп айтпаймын. Болгону мен өзүбүздү мына кыргыз тилде, мындайча айтканда жалпак тилде түшүндүрүп айтып берейин деп атам. Эми көпчүлүк учурда мына научный тил менен, илимий тил менен айтканда бизде түшүнбөй калышат экен. Эмнени айтып атат деп айтып кое беришет дагы, бирок түшүнбөй калат экен акыр аягында. Мисалы, квантовый поле деп айтып берсек, адамдын энергиясы же болбосо мына разумда кандайдыр бир функцияларды айтып отурган болсок, көпчүлүгү түшүнбөй калат экен. Ошондуктан мына кыргызча жалпак кылып түшүндүргөнгө аракет кылам. Эми ушул 28 күндүк марафондун ичинде 4 жума болот. Ошо 4 жумада биринчи жумада кантип кандай практикаларды аткарыш керек, экинчи жумада эмнелерди жасаш керек. Ошо 4 жума бою мына ушул адамдын сознаниясы, подсознаниясы боюнча ар түрдүү көнүгүүлөрдү, медитацияларды тартуулап, андан кийин ушул аялдардын 8 март майрамына карата буюрса ушул автоунааны жеңүүчү катары случайный тандоо болот. Бул жерде эч кандай бир тааныш билиш, эч кандай бир лохотрон, мошенничество болбойт. Случайный тандоо менен жеңүүчүнү тандайбыз. Бул деген сизге Кудайдын белеги катары кабыл алышыңыз керек. Эми ошол күндө мен дагы чыдамсыздык менен күтүп жатам. Азыркы учурда группа толо элек. Кааласаңыздар ошол группага катталып, марафонго жазылып, өзүңүздүн подсознанияңыздын күчүн сынап, текшерип көрсөңүздөр болот. Бизде азыркы учурда баары эле акчага келип такалып атат. Финансы проблемалар болуп атат деп айтабыз. Акчаны ойлобогон адам жок. Баары эле мисалы көчөдө бир жайындаса, кичинекей бир көзгө көрүнбөгөн кумурскаларды карасаңыз деле, ошол кумурскалар деле тиричиликтин аркасынан жайы бою иштеп, жайы бою тынбай өзүнүн кара курсагын ойлоп отуруп, анан кышындасы ошол жыйнаган түшүмүн жеп чыгат экен. Кудай дагы мына ошол майда көзгө көрүнбөгөн кичинекей кумурскалардан баштап мына ушул дүйнө планетасындагы бүтүндөй жансыз, жандуу ар бир нерселерди, заттарды ырыскы менен камсыздап турат. Анан ошондо сиздер бир мына ушундай өзүңүздөргө бир барьер кое албастан, стена кое албастан, ошол стенадан ары көздөй бир аз көз жүгүртүш керек да. Адамдарды карап, эмне үчүн ушуга берген рызкыны неужели Кудай мага бербейт деп бир башкача отношение менен мамиле кылыш керек. Мисалы, кээ биркилер бар, мен интернеттен, инстаграмдан окуп жатабыз, күйөөмдүн жумушу жакшы болбой атат, мен дагы бала менен үйдө отурам деп ушундай жазууларды окуп калабыз. Кантип иш баштасам болот, эмне кылсам болот деп. Булардын баардыгы адам өзүнүн мээсин кантип управлять эте алат, кантип өзүнүн подсознаниясына ошол өзү каалаган, өзү эңсеген жумушту киргизе алат, өзү каалаган бизнести, кандайдыр бир идеяны киргизе алат. Мисалы, азыркы учурда дүйнөнү башкарып жаткан, дүйнөдөгү аябай кыйын, кайсы бир учурда Билл Гейтстин деле жана идеясын кимдир бирөөлөргө айтканда, ошо идеясы эл алдына алып чыкканга чейин, мына Microsoft'ты создавать эткенге чейин элдер аны безумный деп аташкан. Болбойт, бул нерсе болбойт деп айтышкан да. Анан эч кимдин сөзүнө карабастан ошол идеясын ишке ашыргандан кийин азыркы учурда биз канчалаган миллиарддаган адамдар ошол Microsoft'тун жардамы менен мына ушинтип биз технологиянын өнүккөн доорунда жашап жатабыз. Кээ бир адамдарга бир идея келет да, жок, кантип эле мен күчүм жетпейт бул нерсеге деп ойлошу мүмкүн. Бул идея келгенде адамдын башына жөндөн келбейт экен. Бул Кудайым балким сенин кандайдыр бир деңгээлде күчүң жетет. Ошол нерсени ишке ашырганга сенин мүмкүнчүлүгүң бар деген ойдо ушундай белгилерди берет экен. Ошол учурда ошо идеяны кармап туруп,
кармап ак баракка жазып туруп аягында мен кантип ушул идеяны ишке ашыра алам деп жолдорун жазыш керек. Биринчи, ушундай жол тутсам ишке ашат. Экинчиси, дагы кандай жол тутсаңыз ишке ашат. Үчүнчүсү, ар кандай жолдорун тандап туруп, эң жеңил жол менен баштап көрүшүңүз керек. Андан кийин акырындан ар бир кадам сайын ушул идеяңызды ишке ашырсаңыз, балким сиз эч бир адам заты жаратпаган, адам затын оюна келбеген нерсени жаратышыңыз мүмкүн. Анткени биздин мээбиздин бардыгы мына окшош, адамдардын бардыгынын мээси окшош түзүлүштө. Ошол кыйын жанагы ученыйлардын, илимпоздордун, башка бир окумуштуулардын мээси кандайдыр бир эки түрдүү же болбосо бир башынын ичинде эки мээси жок. Баарыбыздын мээбиз окшош. Ушул мээ деп айтып атабыз дагы, бирок көпчүлүгүбүз мындай несерьезный отношение кылып атабыз да. Албетте бул мээнин анатомиясын окуп чыккан башка, а мээге бир башкача философия жактан же болбосо психологический жактан мамиле кылган бул башка нерсе. Ошондуктан сиздерге бир шанс. Мындан кийин мындай мүмкүнчүлүк кыла албасам керек деп ойлойм. Анткени бизде азыркы учурда кыргыздарда бул жаңы кирип келаткан нерсе экен дагы көпчүлүгү туура эмес түшүнүшөт экен. Ошондуктан мен өзүм колдонгон, өзүм билген нерселердин бардыгын өзүмдүн жашоомдо гана колдонуп жүрөйүн деп чечтим мындан кийин. Ошондуктан мына 4 жума ичинде өзүңүздүн подсознанияңыздын күчүн текшерип, өзүңүздү сынап көрүү үчүн мына ушул марафонго катталып, балким удача сиздин колуңузда. Балким сиз өзүңүздүн тартылуу ушундай тартып ала турган эмеңиз күчтүү, сезимдериңиз аябай күчтүү. Сынап көрүү үчүн мына ушул марафонго катталып, мен көрсөткөн автоунаанын ээси болуңуздар. Мен сөзсүз түрдө керек болсо мына ушул автоунааны тапшыра турган күнү ошол учурда келип, жанымда туруп деле өзүңүздөр күбө болсоңуздар болот. Эми дагы кандай суроолор бар? Бул жерде мен дагы бир нерсени окудум китепте. Биз эмнени чыгарсак, биз эмнени өзүбүздөн чыгарсак, ошол нерсени кайра кайтарабыз. Мисалы, закон жок, жизнь бумеранг деп айтабыз, Андан кийин бул жерде суроолор бар экен. Машина кантип утат дейт. Марафон боюнча маалыматыңыз жок болсо, дайректке же болбосо WhatsApp номерибизге кайрылсаңыз, кенен маалымат беребиз. Ошол марафонго катталып, группабызга кошулуп, азыркы учурда көптөгөн адамдар катталды. Ошол адамдардын катарына кошулуп, анан ошол эреже боюнча сабак аласыз. Сабактын жыйынтыгында ошол сабактан алган билимиңиздин артынан канчалык деңгээлде ошол сабакты түшүндүңүз, канчалык деңгээлде сиз өзүңүздү сабактан ошол результат ала алдыңыз. Ошол билимиңиздин мөмөсүн көрүш үчүн жыйынтыгында сиз ошол машина ута турган группага кошулуп, өзүңүздү сынап көрсөңүз болот. Кененирээк маалымат ошол дайректке кайрылыңыздар. Эгерде биз качандыр бир убакта мурдагы жашообузда же болбосо качандыр бир убакта сизди тапшырмаңызды кандай тапшырабыз, түшүндүрүп бересизби дейт. Сиздин тапшырмаңызды кандай тапшырабыз дейт. Демек мындай, мен бул кезге чейин марафондордо тапшырмада, ошол марафон башталганда сөзсүз түрдө өзүңүздөргө жаккан аябай жакшы бир блокнот ачыңыздар, же болбосо мурда блокнот жазып, күндөлүк ачып жүргөн болсоңуздар, ошол күндөлүктү баштасаңыздар болот деп айткам. Күндөлүккө жазылат. Андан сырткары ар бир берилген тапшырмаларды, мисалы, күндөлүккө жазып, өзүңүздөрдүн ошол кандай десем, мисалы, бир медитация бердим. Ошол медитацияны уктуңуз. Ошол медитацияны уккандан кийин сизде кандай ой пикирлер пайда болду? Ошол медитациядан кийин сизде кандай сезимдер пайда болду? Медитациядан кийин сиз өзүңүздү кандай өзгөргөнүңүздү байкадыңыз? Сиз эмнени сездиңиз? Ошолордун бардыгын бул бир эле көнүгүү. Ошолордун бардыгын ошол блокнотко жазып, андан кийин максатты кантип коюу керек? Максатты дагы туура коюш керек, туура эмес коюш керек. Ар ким ар кандай кое алат дагы, кээ бир учурда аткарылбай калат. Мына ошолордун бардыгын туура коюу жолдорун түшүндүрүп, андан кийин сиздин жашооңузда эмне үчүн денежный блоктор,
акча блоктору каяктан келген, кантип ушул акча блокторунан чыгуу керек, кантип ошол убеждениялардан, кантип установкалардан арылуу керек. Мына ошолордун баардык программада түзүп койгонбуз. Күн сайын жумасына ар түрдүү көнүгүүлөрдү, медитацияларды беребиз. Эми аткаргандар ар ким өзү үчүн. Анткени бул чындыгында адам баш оту менен киргенде, баш оту менен ошол белекти утам же болбосо ушундай приз алам, бул ушул машина толук түрдө меники болот деген чечимди чыгарган күндөн баштап Кудай ошол адамдын чечимин аткарганга аракет кылып баштайт экен. Анткени биз мындай сомнение менен күмөнсүрөп гана болобу болбойбу, мен качан машина алам же болбосо мен качан үй алам деп ушундай шек санап жашаганда мына ошондой боюнча эле өтүп кете берет экен да жашоочу. Болобу же болбойбу, болуш керекпи же болбош керекпи деп Кудай сизге обратный кайра эле ошол окуяны жиберет дагы. Болуш керекпи же болбош керекпи, кайсыл жашоо сага жагып атат, боло турган жашоону танда же болбосо болбой турган жашоону танда деп ушундай белгилерди жиберет экен да. Биз ошондой белгилерди байкабайт экенбиз. Эми бул жерде айта турган болсом, көптөгөн программаларды айта турган болсом, эми сөз көп. Бул нерсени 1 ай бою айтыш керек. Күн сайын 1 сааттан же жарым сааттан ушундай видеолорду, кээде бир жумада бир жолу видео берип, ошол тапшырманы бир жума бою аткара турган көнүгүүлөр бар. Ошолорду аткаргандан кийин жыйынтыгында случайный тандоо менен автоунаанын эмесин тандайбыз эсин. Андан сырткары да белектер бар. Ошо белектер боюнча WhatsAppка кайрылып жазсаңыздар болот. Дагы кандай сурооңуздар бар? Сурооңуздар болсо жооп берсеңиздер болот. Андан сырткары ушул WhatsAppка кайрылыңыздар, кенен сүйлөшүп ушул жерде жооп берели. Үнүңүз чыкпай жатат дейт. Үнүм угулуп жатабы сиздерге? Үнүм угулуп жаткан болсо, анда сабагыбызды уланталы же болбосо коштошуп, жакшы түш көрүп жатканга аракет кылалы. Угулуп жатат дейт. Жакшы. Мисалы, азыр дагы бир акыркы айта турган сөзүмдү айтып кетейин сиздерге. Азыркы учурда дагы мынтип китеп окуп отурам. Түн 1:30 дагы китепти, мисалы, бул китепти аябай көп жолу окудум. Кайра повторно окуй бергенде улам окуган сайын башка маанилерди бере берет экен. Сиз эмне үчүн ушундай жолду тандадыңыз? Эмне себептен кантип кыз келиндерге сабак берип калдыңыз деп ушундай мага суроо келиптир. Эмне үчүн тандап калганымы, мен кантип бул тармакка келип калганымды деле мен билбейм. Мурда кийин мен максат деле койгон жокмун, мурда кийин ойлогон деле жокмун, эч кандай каалоом деле жок болгон жок. Мисалы, мен аябай ушундай бир периоддор болгон. Депрессияда жүргөн убакта, мисалы, послеродовая деп коет, аялдар аябай жакшы түшүнөт. Төрөгөндөн кийин аялдар өзүнчө эле жана гормондор ойногон учурда гормон счастья деген бөлүнбөй калат экен да аялдарда. Аялдар өздөрүн самооценкасы түшүп, ар түрдүү жаман ойлорго берилип, өзүн бир бактысыз катары сезип, ушунчалык күйүп дегендей ушундай абалга түшүп калат экен. Мына ушул учурда аялдарда
гормональный нарушение болот экен. Ошондуктан кээ бирки аялдар төрөгөндөн кийин аябай семирип кетишет, же болбосо төрөгөндөн кийин аябай арыктап кетишет дейт. Көпчүлүк же болбосо аппетити мындай кармай албай, тойгонун билбей калат деп айтышат. Айтор ар кандай ситуациялар болот го. Мына ушулардын баардыгы аялдарда гормональный нарушение деп айтып келишет да. Эми ошол учурда мен кантип эмне үчүн ушундай тармакка келип калдым, мына ошол темада айтып аткам. Ким менен сүйлөштү билбей, интернетке киресиң, кайра чыгасың, кайра ушул күнүмдүк жашоо менен алышып отуруп китептерди окуйм, бирок эч кандай жардам тийбейт. Мен как будто ушундай дүйнөдө бир эң акыркы бактысыз адам катары өзүмдү сезип, мен жөн гана отуруп кала тургандай эле сезип, өмүр бою өзүмдү ушундай бир сезимдер басып калган учурлар болгон. Ошол учурда мен Куран китепти алып, жок Куран китеп дебейин, жөн гана бир ошо шарият боюнча, ислам дини боюнча бир китеп колума түшүп калды случайно. Китептин башынан баштап окубастан жөн гана ортосун алып ачып окуганда бир жакшы сөзгө туш келдим да. Ошол сөздү гана алып жашоомду бир башкача өзгөрттүм деп ойлойм. Мисалы, эгерде азыркы жашап жаткан жашооңо аябай наразы боло турган болсоң, тургунда ошо үйүңөн чыгып туруп, өзүңдөн төмөн аябай кыйналып ушунчалык бир өлүм менен алышып жаткан, же болбосо ушунчалык сенден төмөндө турган бир адам менен сүйлөшүп көр деп жазыптыр да ошол жердечи. Өзүңдөгү бийикте турган, сенден бийикте турган, сенден алдыга кеткен успешный адамдарды эмес, балким сенден кийинки адамдардын жашоосуна салыштырып көр деп айткан. Ошол учурда мен жанагы Шопоковдагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын үйүнө бардым. Случайно алып барып, мен ошол жерде андан сырткары реанимацияга барып, ошол жерде аппаратта жаткан, өлүм менен алышып жаткан, бир жутум абага зар болуп жаткан адамдардын абалын көрүп, мына ушундан кийин ошол сөздүн артынан, ошол биздин кайсы китеп экенин деле мен байкабай калдым, аябай сонун китеп болчу. Ошол сөздүн, ошол айтылган бир сөздүн артынан мен болуп көрбөгөндө бир өзгөрүү жасадым да. Антпесе мен өзүмдү бир жалгыз калгандай, же канаты кайрылып калган бир кичинекей куш сыяктуу, же болбосо бир колунан эч нерсе келбеген сыяктуу ушундай сезип, өзүңдү өзүң жай бересиң, өзүңдү өзүң ушинтип төмөнгө алып кете бересиң да. Ошол учурда кадимкидей чөгүп бараткандай сезесиң. Ошол Кудай сени бир гана сени жазалап жаткандай сезилип, ушундай бир башкача нерсе болот да. Ошол учурда ошол китепти алып окуп, жөн гана мына ушундай алдым да ошол китепти. Ортосун гана ачтым. Башынан баштап ачкан жокмун, ортосун гана ачып окуганда ошол сөзгө туш келдим дагы, окудум, башка эч нерсесин окуган жокмун. Окуп, ошол күндөн баштап мен аракет кылып 30 күндүк окуп, ошо мурдагы кийин окуган, үйрөнгөн нерселердин баардыгын компьютерге түшүрүп, программа түздүм дагы. Кыз келиндерди интернетке жарыя берип, бекер 30 күндүк марафон баштайм. Келиңиздер, мен сиздер менен ушинтип сүйлөшкөнгө даярмын, сиздерге ушундай өзүм билген нерселерди үйрөткөнгө даярмын деп рекламаларга акча кетирип, ушундай блогерлерге айтып, реклама кылып берчи деп өзүмдүн жанымдан акчаларды кетирип, ушундай кыз келиндерди бекер окутуп баштадым. Эми окутуп баштадым десем аябай катуу кетип калам. Албетте мындай жок дегенде хотя бы 1% болсо дагы жардам бергим келди. Атайын группа түзүп, ошол группага кошуп түнү күнү мен эч кандай акчаны көздөгөн жокмун. Ошол күн сайын айымдар жазган сайын мен өзүмдү ушунчалык бактылуу сезип жаттым. Анткени айымдар мага биринчи кезекте өздөрүнүн ыраазычылыктарын билдирип жатты. Андан кийин неужели ушундай бекер сабактар бар? Неужели ушундай нерселерди биз бекер үйрөнө алабыз деп көпчүлүк айымдар түшүнбөй, таң калып ушундай сабактарга кошулуп атышты. Андан кийин күн сайын 3 айлык, 4 айлык кызымды коляскага салып алып, бир жакшы природанын койнуна кирип алып, жакшы бир дарактардын же парктын арасына барып алып, телефонду коюп алып, ошо телефондо видео тартып, ошол видео аркылуу кыз келиндерге ошо билген нерсемди күн сайын бөлүшүп жаттым. Ошол 30 күндүк марафон ошентип саматта өтүп кетти. Андан кийин сураныштар болду. Көптөгөн айымдар сабагыңа катталалы деп баштаганда мен ушунчалык таң калдым. Кантип мен ушу сабак баштайм, кантип мен акчага сатам бул нерсени деп ойлоно отуруп, айымдар өздөрү мага
мага жол ачып беришти. Биз өзүбүздүн көңүлүбүздөн чыгарып беребиз. Бул сенин мээнетиң деп. Андан кийин мен сабактарга өзүм семинарларга катталып баштадым. Тренингтерге катышып баштадым. Ошол тренингтерде катышып жүргөндө бир аябай күчтүү психолог айтты. Эч бир нерсенин, мисалы өзгөчө билимдин, мисалы кимдир бирөөдөн бир нерсени биле турган болсок, ошол нерсени сөзсүз түрдө ошол акысын алыш керек экен. Эгерде мен сизге жөн гана жардам катары мен сизге бир нерсени үйрөтө турган болсом, ошол нерсе сизге бесплатно болуп калат экен да. Кайсы бир жактан сизден бир башка жагыңыздан чыгып кетиши мүмкүн экен. Бекер нерсе болупчу. Ошондуктан жанагы кирнелегенде, дем салганда дагы көңүлүңүздөн чыгарып таштап кетиңиз деп айтышат го. Алар акчанын артынан түшүп калгандар эмес. Алар просто өзүнүн мээнетин, өзүнүн долясын алып калыш үчүн бул Кудайдын берген ошол ырыскысы катары саналат экен. Өзгөчө билимдин эч качан баасы болбош керек деп айтышат да. Ошондуктан бекер нерсеге эч качан жерде жатпайт деп айтышат. Бекер нерсе көбүнчө адамга да жукпайт экен. Эгерде бекер нерсени окуй берсеңиздер, ушул нерсени билдим, ушул нерсени үйрөндүм, болду. Ал нерсени адам жашоосунда колдонбойт экен. Өзгөчө бир нерсени сабакты акчага сатып алып, ушунчалык баш оту менен киришип, ошол акчаны мээнети менен таап, мен акча кетирип окудум эле деп адам аракет кылып ошол нерсеге катышканда, анын алган билимин баалап баштайт экен да, жашоосунда колдонот экен. Ошол учурда мен бекер сабакты мисалы ютубка киргиздим дагы, бирок көптөгөн айымдар жөн гана ушул нерсени билбептирбиз, эми билип алдык дейт да, бирок колдонбой келишет. Ошондуктан бир нерсени билгенден кийин сөзсүз түрдө сиздер дагы жок дегенде башка бирөөгө жок дегенде айтышыңыздар керек экен. Антпесе жанагы бесплатный нерсе башка жактан бир нерсе болуп чыгып кетет экен да. Бул нерселер эми мен чыгарган сөзүм эмес. Бул чоң психологдордун же болбосо башка бир чоң адамдардын айткан сөзү экен. Марафон жазып бир күндөлүккө сизге окуп беребизби ушундай дейт. Жок, эч кандай окуп бербейсиз, бул өзүңүз үчүн гана. Өзүңүз үчүн. Жашоодо эң негизги жана эң күчтүү нерсе, күчтүү деп жаздыңыз беле? Түшүнгөн адамга. Азаматсыды чет элдиктердин сабагына катышып жүргөн, биринчи жолу Кыргыздан сизден окуп жатам дейт. Махабат Дүйшөбаева, сизге ыраазычылык, чоң рахмат. Кээ бир учурда мына ушундай сөздөр болуп атат. Сен чет элдик, мисалы чет элдик деп айтып атасыз. Ислам дининдеги эмес, башка диндеги адамдардын сабагын алып келип таңуулап, бизди ушу динден чыгарып атасың же бузуп жатасың деген аябай ушундай жаман каттар келип калат кээде. Албетте мен аларга жооп бербейм көпчүлүк учурда. Кээде бош болуп калганда ушундай тартыша турган момент келип калат дагы. Убактымды аябастан ошолор менен сүйлөшкөнгө туура келип калат. Анткени балким алар дагы туура эмес түшүнүктө жүргөндүр. Мисалы кээ бир адамдар айтышат, мусулман эмес, капыр адамдар менен сүйлөшкөн аябай күнөө деп айтышат. Балким ошол капыр адамдын кандайдыр бир мүнөзү, кандайдыр бир турган жүрүм турумунун артынан биз бир нерсени үйрөнүп алабыз. Эч качан мына адамды жерибеш керек экен да. Мисалы капыр адамды капыр деп бөлүп же болбосо ушундай жиргеничтүү түрдө мамиле кыла турган болсок, өзүң дагы ошол капыр адамдын абалына түшмөй сайын бул дүйнөдөн өтпөйсүң деп айткан экен да, мына шариятта, китептердечи. Ошондуктан бардык адамдарга бирдей мамиле кылыш керек экен, тегиз. Жакшы, жаманбы, муну бир гана Кудай өзү таразалайт экен. Биз эч кандай акыбыздагы, укугубузда жок экен да, мына адамдарды жакшы же болбосо жаман деп бөлө турганда. Адамдардын даже мына жашоосун да соттогонго биздин акыбыз жок экен. Соттой турган мына жогоруда бир зат бар, ошол зат гана адамдардын жашоосун соттой алат экен. Сен туура жашоодо жашадың, же болбосо сен ката кетирдиң, же болбосо сен ката кетирген жоксуң, баарын туура кылып келатасың дей турган бир гана ошол жогоруда зат бар. Кээде биз ушул Кудайга тең келип, бирөөлөрдүн жашоосун обсуждение кылып, ушинтсе болмок, ушинтсе жакшы болмок деп аябай бир жаман жакшы эмелерди айтып салабыз, өзүбүздүн ойлорубузду. Ошол нерселер да биздин жашообузга кандайдыр бир деңгээлде башка тараптан айланып, жашообузга чоң бир жамандыктарды алып келип калышы мүмкүн экен да. Ошон үчүн жанагы орустардын психологу бар, аябай күчтүү аял, Наталья Правдина деп ютубтан издесеңиздер болот. Ошол аял айтат: байыгың келеби, өзүңдүн максатыңа жеткиң келеби, эч качан эч бир адамды, даже душманыңды дагы критика кылба, ушак кылба. Алардын мындай жаман сүйлөп жаткан, кимдир бирөөлөрдү обсуждение кылып, кимдир бирөөлөрдүн жашоосун талкуулап жаткан адамдар менен биргеликте болбо.
алардын энергиясы менен тең келбей деп айтат да. Ошонусуңарындай эгерде алдыга кете турган болсок, бирөөнүн жашоосун обсуждение кылбаш керек экен. Жаман адамдарды көбүнчө обсуждение кылбастан тескерисинче ийгиликтүү адамдардын ийгиликтүү жашоосун айтып, ошол нерсени өзүбүзгө чакырып алат экенбиз. Эгерде жаман адамдарды, өзүңүзгө жакпаган адамдын жаман сапаттарын улам айтып эле жактырбай ушундай нерселерди айтып берген болсоңуз, өзүңүзгө да качандыр бир убакта ошол адамдын мүнөзүн өзүңүздөн кантип таап алганыңызды өзүңүз да байкабай калат экенсиз. Ошондуктан мына биздин дагы өзгөрүшүбүзгө, биздин дагы бир башка бир подсознаниябызга, аң сезимибизге бир башкача бурулуштарды жасоо үчүн аябай көп убакыт керек экен. Албетте азыркы учурда аябай көп тренингдер, семинарлар көп. Мисалы, кыргыздардыкына мен эч кимдикине катышкан эмесмин, бирок сүйлөшүп турам, аябай жакшы кеңештерибизди бири-бирибиз менен сүйлөшүп, талкуулашып турабыз. Ошентсе дагы ар бир адамдын подачасы ар кандай да. Мисалы, ушул башка сабакка, сознание, подсознание боюнча башка бирөөлөрдүн сабагына катталган болсоңуз, алар сизге башкача кылып түшүндүрүшү мүмкүн. Мисалы, мен өзүмдүн түшүндүгүмдү сизге тартуулап жатам. Ошондуктан ар бир адамдын түшүндүгүн өзүңүз сиз дагы башкача кабыл аласыз. Ошондуктан ар бир адамда билимди ала бериш керек, өзүңүзгө керектүүсүн алып, өзүңүзгө керексизин жөн гана ошол жерде калтырып, эч кандай критика кылбастан, же болбосо аны басмырлап, сен туура эмес нерсени айтып жатасың, же болбосо сен туура эмес түшүнүпсүң, сенин билимиң жок экен деген нерсени айтканга сиздин акыңыз жок. Потому что ладно, критика кылыңыз, бул эгерде сиз жаман критика кылбайм, ушак айыңдарын өзүмдө алып качам, жаман сөздөрдү сүйлөйм дей турган болсоңуз, мына ушул нерселерди сиз такыр айтпашыңыз керек. Албетте биз мына жаман сөздөр менен, критика менен адам оңолот, ташалат деп айтат го. Но сиз просто жакшы ойдо, жакшы мындай кеңеш катары, же болбосо көз караш катары гана туура ойду айтсаңыз болот экен да. Мисалы, кээ бир учурда бизде басмырлап ошол адамды маанайын түшүрүп, кадимкидей духун түшүрүп, мотивациясын жоготуп, ошол адамды мындай жемелеп киришет. Мисалы, кече жакында мага фейк аккаунттан, инстаграмдан жазыптыр. Улам эле комментарийге кирип жазат, бир гана мага подписан экен да. Значит, мен ойлоп калдым, менин өзүмдүн эле айланамда жүргөн бир адам, мени жанымдан тааныган адам, мен ушинтип атайын жазып жатат деп ойлоп калдым. Сен орусчаны билбейсиң, сен орусча сүйлөгөндү билбейсиң, сенин билимиң жок деп айтып жатат. Мен орустардын арасында же орустар менен сүйлөшүп жаткан жокмун да. Мен кыргыздар менен сүйлөшүп жаткандыктан мен кыргызча сүйлөйм. Ошондуктан орусча билбейсиң же болбосо англисче билбейсиң деп жок жерде мына ушундай басмырлап, болбогон нерселерди эптеп ошо адамдын эмесин түшүрө турган болсоңуздар, ага деле мейли, мен эч кандай каршылыгым жок. Болгону үстүдө Кудайым өзү таразылап, бир күн болбосо бир күн кандайдыр бир тараптан ошо Кудайым өзү башыңызга салып коет экен да. Ошондуктан жакпайбы, сразу чыгып кетиңиздер, анын эч кандай проблемасы жок. Эгерде сиз кандайдыр бир дагы маалыматтарды алгыңыз келип, бири-бирибиздин көз карашыбыз туура келдиби, жөн гана өзүңүздүн оюңузду айтып коюңуз. Балким сиз билген нерсени мен билбейм, балким мен билген нерсени сиз билбейсиз. Ошондуктан бири-бирибиз менен жөн гана пикир алмаша турган жакшы бир дос катары калып кетсек жакшы болот деп ойлойм. Бул жерде жазуулар келиптир. Кудай буйруса сөз марафонго катталам дейт. Биз сизди күтөбүз марафондо. Биздин оюбузду кантип билесиз марафондо, же сиздин жөн эле сабактарыңызды угуп эле жүрө берип, анан жүрөгүңүз тарткан адамга тартуулайсызбы? Түшүнбөй атам дейт. Эми бул нерсени сиз түшүнүш үчүн, мисалы, ошол марафонго катталып, же болбосо ошол китептерди окуңуз. Мен бул жерде сиз ойлоп жатасыз, сиздин жүрөгүңүзгө кирип чыгышым керек, же болбосо сиздин мээңизге кирип чыгышым керек болот да. Мен андай жүрөгүңүзгө кирип, мээңизге кирип, сиз кандай ойлорду ойлоп жатасыз, мен аны билбейм. Бул просто удача. Сизге Кудайдан берилген случайный белек болот. Мисалы, лотереядан эмнени утсаңыз, сиз мисалы утамы, утпаймбы деген ойдо болосуз дагы. Кээ бир учурда кээ бир адамдар утат, кээ бир адамдар өмүр бою лотерея алып келет дагы утпайт. Потому что аларда сомнение бар. Болобу же болбойбу деген. Ал эми ошол лотереядан уткан адамдарда эч кандай сомнение жок. Болот деген гана бир сөз бар аларда. Болбой калган болсо эч кандай бир капа болбойт, же болбосо ошо капа болуп жатып калып өздөрүн чөктүрүп, өздөрүн негативге алдырбайт. Жөн гана кийинки жолу башка жактан болот деген жакшы ойлор менен гана жүрөт. Ошондуктан мына биринчи жолу угуп жаткан болсоңуз, китептерди интернетке кирип, YouTube'дан кирип,
сила подсознания деп, сила мысли деп издесеңиз ушу ютубтан аябай жакшы маалыматтар бар. Ойлордун күчү канчалык күчтүү экенин кыргызча китептер чыгып калыптыр. Мисалы кече жакында көрдүм. Аң сезимдин күчү же аң сезим баарын жасай алат, жок түпкү сана баарын жасай алат деген ушундай китеп чыгып калыптыр кыргызча. Автору ким экенин эле байкабай калдым. Мен случайно мына группада кыздар бири-бирине жөнөтүп жатыптыр. Ошондон байкап калдым. Значит, бул кыргызча уже которулуп баштады. Бул нерсе аябай жакшы, биздин кыргыздарга аябай керек бул нерсе. Биз илим жактан дагы, билим жактан дагы, дин жактан дагы баардык жактан бирдей кетишибиз керек. Бир тараптуу болуп жашабашыбыз керек, Ошондуктан мисалы жөн гана шүгүрчүлүк деген нерсени эле биз ооба шүгүр келтириш керек дейбиз, бирок ошол нерсени жашообузда колдонбойбуз. Ошол благодарность, шүгүрчүлүк, Кудайга шүгүрчүлүктү кантип келтириш керек деген темада окумуштуулар ушундай толук китеп кылып жазып чыгышкан. Бир эле ошол шүгүрчүлүктүн керемети кандай? Шүгүр кылып күн сайын шүгүр келтирип, ошо шүгүр кылуунун көнүгүүлөрүн күн сайын аткарып турсаңыз, адамга кандай жардам берет? Мына ошолорду бир китеп кылып чыгарган, 400-500 беттен турган. А биз болсо аны жөн гана ооба шүгүрчүлүк кылуу керек. Аны эми кандай баары эле билет да деп биз өзүбүз маани бербейбиз. Бирок ошол нерсени шүгүрчүлүктүн терең түбүнө кирип, эң бир түбүндө жаткан, тереңинде жаткан ошол маанисин, ошол шүгүрчүлүктүн кереметин ошол окумуштуулар майдалап бизге ушинтип китеп кылып тартуулап жатат. Ошондуктан шүгүрчүлүктүн дагы өзгөчө бир касиетин сезгиңиз келген болсо, мына марафонго катталган кыздар билет. Жөн гана күн сайын ар бир баскан кадамыңызда рахмат Кудайым, сага шүгүр деп ар бир кадам таштайсыз го. Ошондо шүгүр сага Кудайым, шүгүр сага, шүгүр Кудайым сага рахмат деп ар бир кадам сайын айтып берсеңиз, бул дагы өзгөчө бир жакшы нерсе. Анткени сиздин айтып жаткан ар бир кадамыңызда периштелер, Кудайым өзү, Аллах дагы сизге кандайдыр бир сыйлыгын тартуулайт. Андан сырткары күн сайын жанагы өзүңүздүн ойлоруңузду негативге алдырып, убактыңызды бүтүндөй негативге, проблемаларга сарптабастан, тескерисинче убактыңызды чоң бир блокнот алып туруп, же болбосо күн сайын ак лист алып туруп, ошол ак листке күн сайын 10дон шүгүрчүлүк жазып туруңуз. Мисалы, мен үй бүлөмдүн бар экенине шүгүр, же болбосо мен ушундай бир дүйнөдөгү эң күчтүү эркектин ушул сүйүктүү жубайымын. Ошол жолдошумдун мага ушундай келбеттүү, татынакай, мени сыйлаган кылып жаратканың үчүн шүгүр. Же болбосо менин балдарымды акылдуу, тарбиялуу, сулуу, ден соолугу чың кылып жаратканың үчүн шүгүр. Мына ушундай шүгүрчүлүктү 10ду күн сайын жазып турсаңыз, биринчи күндөрү албетте мындай табыш кыйын болот. Дагы эмнеме шүгүр келтирем, дагы эмнем бар мен шүгүр келтире турган деп таппайсыз. Андан кийин уже 10-чу, 11-чи, 15-чи, 30-чу күндөрү, бир айдан кийин, 2 айдан кийин өзүңүз уктап баратып деле ошол нерсени жазып, сизге кадимкидей привычка болуп калат. Бул нерсе жанагы ак баракка түшкөн нерсе сиздин оюңуздан түшүп, кадимкидей ошол нерсе жанагы не деп коет, асманга көтөрүлүп чыгат экен, дагы кадимкидей ошол нерсе кайрадан сизге жашооңузда аткарылат экен. Мисалы, окумуштуулар айтат, биздин жашап жаткан мына аалам, биздин жашап жаткан вселенная дейт, кадимкидей зеркальное отражение дейт. Кыргыздарда айтсын, каргыш, бирөөгө каргыш айтсаң, кайра өзүңө тиет дейт. Ал эми дин боюнча, шарият боюнча жанагы аалымдар айтышат, биздин дубаларыбыз асманга чыгып, кайра өзүбүзгө кайтып келет. Кудай ошол кандайдыр бир тездик менен чыгат дагы кайра ошол жашообузда кайра кайтып келет деп айтат. Ал эми мына окумуштууларды, мына ушундай китептерди жазган окумуштуулардын айтуусуна караганда, бизди мына кадимкидей күзгү сыяктуу бир эме курчап турат экен дагы. Эмнени биз өзүбүздөн чыгарсак, жакшы нерсени дагы чыгарсак, ошол нерсе жакшы нерсе эки эсе болуп кайтып келет экен. Эгерде кимдир бирөөгө жаман нерсе, жаман сөздөрдү айттыңыз, каргадыңыз, ылайым ушунда болуп кал, сен ушинтип кал, сен жанагы интернетке кирсеңиз, мен Фейсбукта жанагы өз оюмду жазган болсом, бир аял жазыптыр, сага Аллахтын каргышы болсун деп жазыптыр. Просто так эле, эч кандай бир себеби жок. Мен ушунчалык таң калдым. Бетте ага жооп кайтарбастан эле жөн гана эч кимди айтып койсун, өзүңө кайтсын ошо каргышың деп айтасың да тура. Ошонун сыңарындай ал жаздыбы,
значит ошо каргыш барат дагы, ошол каргыш өзүнүн эсин таппай кайра өзүнө кайтып келет. Ошондуктан мына күзгү сыяктуу кабыл алыңыздар. Күзгүгө караганыңызда да сизге күлүп карайт, ыйлап карасаңыз ыйлап карайт, жек көрүп карасаңыз жек көрүп карайт. Ошол сыңарында эле айланаңызды дагы ошондой эле кабыл алсаңыз болот. Мисалы мен кээ бир мурдагы жашоомдо аябай мындай ушакчылардын арасында жүргөн убактым болгон. Только бир кийимдерди обсуждение кылган, макияж обсуждение кылган, байлык, акчаларды обсуждение кылган ушундай кругта жүргөм да. Анан мен ошолордун деңгээлине түшүп, ошол адамдардын эмесине бир сөзүнө калып кетпеш үчүн, сенин ушундай кийимиң бар, сен дешевый кийинесиң, же болбосо сен кирпик таба албайсыңбы, макияж кылбайсыңбы, салонго бара турган акчаң жокпу деп ошондой сөздөрдү угуп калбаш үчүн мен аябай катуу аракет кылып, только ошолордун потогуна түшүп калган экенмин да, өзүмдү жертва кылыпчы. Ойлонуп көрсөм, булар самый низковибрационный, мына энергиясы аябай төмөн адамдардын окружениясында жүргөн экенмин. Көрсөм мен ошол адамдарды лишь бы мен сөз укпайын, ушулардан бир ушак угуп калбасам экен деп ошо жашоомду бүтүндөй арнап салгам дагы. Кандай десем, контроль жоготуп салгам өзүмдүнчү. Өзүмдүн чыныгы өзүмдүн кандай экенин жоготуп салып, жасалмалуулукту үйрөндүм. Калп эле эсимде жок нерсе болсо дагы, ой мен деген ушундай акчаларым ушундай, ой мен ушундай бизнестерди жасап деп только мындай понт деп коет го, ушундай нерселердин немесине түшүп калгам дагы. Чарчагам да бир күн, просто так өзүм опустошение болуп кетип, ушундай чарчап кеттим. Ошондон кийин ойлодум да, олтуруп, элдердин сөзү деген убеждение менде аябай күчтүү болгон экен ошол учурда. Ошондон кийин мен өзүмө стоп деп токтодум дагы. Мен өзүмө ошол жерде точка койдум. Элдер бүтүндөй бүт планета мага келип туруп, сенин көзүң кыйшык экен, сенин оозуң кыйшык экен, сенин ушундай бир кебетең ушундай экен деп айтса дагы мага баары бир. Мен мындан кийин сама собой өзүм өз алдымча болом. Өзүмдүн ушу турушум, өзүмдүн келбетим кандай болсо мен ушун боюнча кетем. Боюнсам деле, боюнбасам деле, кымбат баалуу кийинсем деле, кийинбесем деле мен ушу боюнча калам. Мактанбайм, ушу боюнча өтөм деп өзүм ошол боюнча сөз бердим дагы. Ошол күндөн бери мага элдердин сөзү эч кандай мааниге ээ болбойт. Өзүмдүн оюм эң биринчи. Үйдө деле менин оюм эгерде кандайдыр бир эмеге татыктуу болбосо, анда мен ал адам менен сүйлөшпөй, сразу тескери карап басып кетем. Эгерде менин оюм бааланып, менин оюм менен кандайдыр бир иш чечилген болсо, мен өзүмдү аябай бир башкача сезем. Мына ошентип биз өзүбүздүн айланабызда адамдарды чогултуп алат экенбиз. Эгерде биз ушакчы болгон болсок, албетте мына ушакчы адамдардын окружениясына түшүп калат экенбиз. Бирөөлөрдү критика кылаганды жакшы көрө турган болсок, ошондой адамдардын айланасына түшүп калат экенбиз. Мына айланабызда болуп жаткан адамдардын бизге кылган мамилесинин баардыгы биз дагы ошого ылайыктуу экенбиз да. Мисалы, мага ушундай жаш келиндер жазат. Мен мындай мамилеге татыктуу эмесмин, мен күн сайын мага деген туура эмес мамиле кылат жолдошум, мага карабайт, мага көңүл бурбайт. Булардын баардыгын эми негизги источнигин, ошо проблема эмнеден башталганын айта турган болсом, алар албетте мына капа болушу мүмкүн да. Мисалы, сен өзүң коркосуң, ошол күйөөңө ойлоруңду ачык айткандан коркосуң. Мисалы, сен мага ушундай мамиле кыл, мен сенин сөзүңө ушундай зар болуп атам, мага көңүл буруп койчу деп, же болбосо өзүң ичиңдеги проблемаңды айткандан коркосуң. Айтып жатып балким ыйлай бересиң, балким айтып жатып сөзүң аягына чыкпай каласың. Ошон үчүн сендеги мына сыртыңдагы турган көз карашың менен алар сенин ошол ичиңде коркуп жаткан страхтарыңды кайра сага ответ кылып кайтарып жатышат. Эмнеден корксоң, ошол нерсени сага адамдар ответ кылып кайтарып жатат деп айткан болсом, мисалы көпчүлүгү түшүнбөйт. Эми жөнөкөй кылып эле айтып коем дагы, баары жакшы болот. Билесиң, биздин менталитетте келин дегенде ушундай кылышат. Ошондуктан биз чыдашыбыз керек. Биз деген күчтүү аялбыз да деп ошентип гана коем. Бирок мен каалайт элем, кыргыздын аялдарынын күчтүү болушун мен каалабайм. Кыргыздын аялдарын, мисалы, өзгөчө кыргыздын аялдарынын күчтүү болушун мен чын жүрөктөн каалабайм. Эмне үчүн? Мен кыргыздын аялдарынын чыныгы бактылуу болушун гана каалайм. Биз анткени аябай күчтүү болуп кеттик. Карасаңыздар, машина айдап жаткан, троллейбус айдап жаткан, көчөдө эркектердин ишин кылып жаткан деле кимдер? Ошо аялдар болуп жатат. Мен андай күчтүү болуп акчаларды тапкан аябай күчтүү айым. Күчтүү айым деп атышат, мисалы, башка айым. Мен андай болушту каалабайм. Мисалы, мен көчөгө чыгып алып эркектердин ишин кыла албайм. Мен мисалы антип акча тапканга да менин күчүм жетпейт. Мисалы, мен жолдошум жок болуп калган болсо, мен эмне болом? Мен мисалы корком. Ошондуктан адамдар
аялдар өзгөчө. Мен күчтүү болушум керек, мен бардык ийгиликтерге жетишим керек деп эмес, мен бактылуу болушум керек, мен күйөөмдүн сүйүктүү жары болушум керек деп аракет кылыш керек экен. Мына ошондо ошол күчтүүлүктү эркектерге бергенибизде анан мына ошондо акылдуу болот, акылман болот экенбиз. Мисалы, орустарда умный деген менен мудрый деген сөздүн айырмасы бар. Бизде акылдуу жана акылман. Акылдуу болгондо мисалы сенин образованияң бар, 2 эмес 3 дипломуң бар, аябай бир математикадагы күчтүү бир маселелерди аябай катуу чечесиң. Мына ошолордун баардыгын акылдуу деп айтабыз. Андан сырткары акылман дегенде эмне болот? Жашоонун маселеси башкача, жашоодогу проблемаларды ийкемдүүлүк менен, жашоодогу болуп жаткан проблемаларды башкача бир акылмандык менен чечкен акыл кара чач кыздар, айымдар бар. Мына ошолордун баардыгы акылман деп айтылат. Кайсыл учурда эркекке кантип поддержка бериш керек, кайсыл учурда эркек эмнени ойлоп жатат, аялдар баарын сезип турат. Биз просто сезгибиз келбейт ошону. Кайсыл учурда биз күчтүү сезебиз. Биз өзүбүз оюбуздан бир нерсени чыгарып алабыз дагы иллюзия менен элестетип, күйөөбүз ишке кеткенде, эркектер жолдошубуз ишке кеткенде оюбузда кадимкидей бир башка бирөө менен жүрүп, же болбосо бир туура эмес иштерди кылып жаткан кадимкидей элестетип алабыз дагы ошол ойлорубуздан коркуп, анан жанагы күмөнсүрөп, шек санап күйөөбүздү бир башкача менен карап баштайбыз. Эмне үчүн наоборот күйөөбүздү бир жакшы жумушунда успех, удачалар колдоп жатканын, аябай көп акчаларды таап жатканын элестетип, ошентип туруп анакей элестетип ушинтип башкача маанай менен тосуп алсак, аялдын ойлору акырында бишке ашат экен да. Потому что биз азыр башкача доордо жашап жатабыз. Өзгөчө аялдардын энергиясы аябай күчтүү дагы. Аялдар эмнени ойлогон болсо, ошол нерсе ишке ашат. Мейли жаман ойлорду ойлосун, ал дагы ишке ашат. Жакшы нерселерди ойлосун, ал дагы ишке ашат. Биз просто ошол нерсени билбей атабыз. Наоборот, жаман ойлорго алдырып салып атабыз дагы. Мээбиз бизди кадимкидей башкарып алды да. Эми айта турган болсок, темалар аябай көп да бул жердечи. Көпчүлүк учурда мисалы аялдар эмне эле сен аялдарды жаман дей бересиң, эмне эле сен эркектердин тарабын ала бересиң деп айтышат. Кээ бир учурда эмне эле сен эркектерди жамандай бересиң деп ушундай каттар келип турат. Менин бир тараптуу болгум келбейт. Мен эркектерди дагы, аялдардын дагы тарабын алгым келет. Анткени менде дагы проблемалар болот кээде. Бизде дагы акча тартыштыгы болот, акчанын жетишпей турган күндөр болот. Ошол учурда кантип чыгып кетиш керек? Албетте мен дагы кээде ушундай нервный срыв болуп, кээде мындай чечилбеген маселелер болуп калганда, күчүм жетпей калган учурлар болот. Ошол учурда биз бири-бирибизди мындай жөн гана поддержка берип, ал нерв болуп атканда мен аны успокоить этип, мен нерв болуп атканда ал мени успокоить этип, мына ушинтип жарты жаныбызды толуктап келатабыз да. Анан балким менин ушундай сөздөрдү айтканга балким акым жоктур. Но мен бир гана нерсени каалайт элем. Азыркы учурда мына турмушка чыга элек кыздардын туура жолдош тандоосун. Анткени кыздар өзүнө мына келечектеги баласынын атасын бир күчтүү, жоопкерчиликтүү, эрктүү, бир башкача көргүсү келет да. Ошондой эле сен балдарыңдын атасы катары көрө аласың ушул эркекти. Балдарыңдын келечекте ушу балдарыңды камсыздай турган, сенин үй бүлөңдү, сени башка бир душмандардын сөзүнөн, башка элдердин сөзүнөн коргой турган опора катары көрө аласыңбы? Ошол нерселерди көрө алган болсоң, демек сен ошол адамга турмушка чыгышың керек. Эгерде көрө албаган болсоң, апаңдын айтканы менен, атаңдын айтканы менен, туугандарыңдын айтканы менен, же болбосо турмушка чыгыш керек эле деген сөз менен гана турмушка чыга турган болсоң, сөзсүз түрдө турмуш бузулат. Негизи карап көрсөк, эркек тандабаш керек экен да, аял киши тандаш керек экен. Анткени баланын тарбиясы дагы, баланын гени дагы бардыгы аялдардан өтөт экен. Ошондуктан ар тараптуу болуп кетти темаларыбыз. Негизи мен жөн гана мына подсознание боюнча айтайын деп киргем. Убактыбыз да аябай көбөйүп кетиптир. Угуп олтурганыңыздар үчүн аябай терең ыраазычылык билдирем сиздерге. Кээде мындай эфирге кирбей калганда сөздөрүм аябай көбөйүп кеткенде мен кадимкидей жанымда балама же болбосо күйөөмө көп сөздөрдү сүйлөп салам да баштан ортуп. Анан ойлоп калам, мен эфирге чыгып сүйлөшүм керек экен деп. Кадимкидей сиздерди сагынып калам эфирге чыгып сүйлөгөндө. Мен бир адам болсо дагы кээде мына мен эфирге киргенде адамдар такыр кирбей калат. Эфирге эч ким кирбесе да мен өз алдымча сүйлөй берем.
анан эфирди сактап коем. Ошол учурда балким кимдир бирөө колу бош болгондо кирип көрөт, же болбосо YouTube каналга киргизип коем. Ошол учурда YouTube каналдан кимдир бирөө көрөт деп. Ошондуктан аябай жаман негативтерди айта турган болсоңуздар, өзүңүздөргө калсын ошол негативтер, өзүңүздөрдөн ашпасын негатив сөздөрүңүздөр. Мен негатив сөзгө даяр эмесмин. Анткени мен эч кандай жаман ойлорум жок. Бирөөгө жамандык кылбаймын. Болгон нерсемди, болгон өзүмдүн энергиямды бөлүшкөнгө жөн гана аракет кылып келем. Баарыңыздарга шүрүнчтөрдү көрүңүздөр деп айтат элем. Эртеңки күндү өзгөчө бир башкача ой жүгүртүү менен, башкача сезимдер менен эртеңки жаңы күнүңүздөрдү жаңылануу менен баштаңыздар деп айтмакчымын. Убактыбыз аябай бир топ болуп кетти. Анда эмесе жатып, эс алып, эртеңки дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Марафон боюнча сурооңуздар болсо, WhatsAppка же болбосо дайректке кайрылыңыздар. Жооп бергенге даярбыз. Өзүңүздөргө бир шанс берип көрүңүздөр. Балким мына ушул автоунаа сиздерге буйруп калат. Балким мен ойлоп атам, аябай эле чоң ишти баштап алган жокмунбу депчи. Анткени бул автоунаанын ээсин аныкташ бир жөн гана бул гиф кылып аткан жокпуз. Же болбосо мисалы гиф кылганда мен гифти жакшы түшүнбөй, сураштырып көрсөм, гиф кылып жатышканда аларга спонсорлорду чакырып, спонсорлорду ушул акчаларын берип, ушул акчалардын эсебин чыгарып алышып, анан кийин тапшырышат экен. Эми бул жерде мен өзүм сабак өтүп, группа толгондон кийин, анан кийин ошол бир адамды тандоо аябай кыйынга туруп атат. Жөн гана бир 50 адамды, же болбосо 20 адамды кылып коюп, бир ошол автоунаанын ээсин тандаган бизге дагы не выгодно. Анткени биз деле сиздер сыяктуу эле тиричилик менен алышып жүргөн адамдарбыз. Ошондуктан биздин группабызды толтурганга өзүңүздөрдү экинчи тараптан сынап, жакшы билимдерди алганга өзүңүздөргө мүмкүнчүлүк бериңиздер. Баарыңыздарга ден соолук, сүйүү, бакыт жана ийгиликти биргеликте каалаймын.